Кандайсыңар? Кутман кеч. Аха, Вьетнамдан салам. ыппызык салам. Эми мен ар бир менин эле бир гана историям бар. Мен кантип келип калдым. Мени Ян Ярушин деген менин досум, остров Балиде 4 жыл жашаган досум чакырып калды. Буга чейин бир проекттерде жакшы акча тапканга да жардам берген. Ошондуктан мен андан качкан жокмун да. Жолугалы деди, жолуктум. Канча салыш керек дедим. 590 деди, 590 жөн эле берип койдум да. Анан караңыздар, бул жерде эми ал эмне деди? Тура аласың деди ошого. И еще миллион табасың деди. Миллионбу? Ха-ха-ха деп койгом. Бирок азыр ошол акчаны таап атабыз. Бүт көрсөтөбүз бүгүн. Бүгүн ачык сабак bizde. Мектепте бар эле ачык сабак өткөзөбүз да. Анан бүгүн мен билем ар кайсы азыр команда, ар кайсы өлкөгө кетип калды, ар кайсы э, шаарларга кетип калды, ар кайсы областьтарга кетип калды. Давайте жазабыз. Ким кайсы айылдан, кайсы шаардан, кайсыл өлкөдөн. Давайте биз Вьетнамданбыз. Давай силер эми кайсы жактасыздар, кайсы жерден жазып жатасыздар, ушу Атыңарга жазып кеттик да. шаарларыңарды, өлкөлөрүңөрдү жазып койгуңуздарчы. Так, саламатсыздарбы дейт. Айсалкын эже Кутмангеч, Роза Тынаева, саламатсызбы? Салима Счастливая. Саламатсыңарбы? Ушу счастливая везучаялар аябай жагат да мага. Вот. Так, жазып коюңуздар. Ким кайсы шаардан, ким кайсы айылдан, ким кайсы жерден. Аби, катуу кетти, загрузка болуп атат. Огоньдор кетип атат. Зарядка Караколдон сыйпашым, салам. зарядка. Так, Караколдон салам, Караколдон салам, Туркиядан салам дейт. Вау, Туркиядан кетти. Италиядан ысык салам дейт. Вау, эмне Италияда ысыкпы, Ананьевадан дейт. Бишкектен салам дейт. Супер, супер. Караколдон ысык салам. О, бүгүн что-то каракол көп экен. Мен Бухарадамын дейт. Вау, караңыздарчы, кайсы гана шаар, кайсы гана өлкө, область уже чачырап кетиптир, что геометрическая прогрессия деген ушул экен, мектептен жөн окуп аптырбыз, буюрса бардыгы жакшы жакшы. Что-то кечиресиздер. Так, бир аз технический неполадки, ушундай энергетика болуп атат бүгүнкү встречада. Каракол вперед дейт Эльмира Айтбаева. Сонун. Ассаламу алейкум, лидерлер, мен Майлуу Суу дейт. Супер, супер. Прям супер. Кетти. Все, чоң рахмат. Чоң рахмат, кетти. Караңыздарчы, ар кайсы жер, ар кайсы өлкө, Европада бар экен, Турцияда бар экен, там иши көп экен. Сонун. Караңыздар эми. Мен кандай келип калдым? Кыскача айтып кетейин. Ушу январь ушун досум чакырар замат мен дароо эле кирип койдум. Сенин кадырың үчүн деп эле киргем. Бирок ал мени ушундай сонун жерге алып келгенин билбептирмин. Мен түш көрсөм да ушундай акчаларды ушул жерден аларымды билбептирмин да. Бүгүн силерге мүмкүн ошондой шанс да, ошондой шанс. Жөн эле аягына чейин угуп коюңуздар. Мен ушу келгенде үйгө келсем, Нуриза айтат, каяка барып келдиң дейт. Эми келинчектер сурайт да, каяка барып келесиң, эмне кыласың депчи. Анан, ушундай досума жолугуп келдим десем, эмне кылды дейт. Ушул бир нерсени айтты, мен кирип койдум дейт. Каяка кирдиң, эмне жөн эле кире бересиңби дейт. Анан мен көрүп көрчү, текшерип көрчү десем, текшерип изучать этип, андан кийин мага келди да, 2 саат эле болду. Болгону 2 саат болду. Кандай күчтүү жарай. 2 саатта мага келди. Мен Silver статусун жаап койдум. Мен эми өмүр бою бекер саякаттайм дейт да. Таң калып эле ушундай да бар бекен дейм да. Мен болбосо жазылып алгам биринчи. Болбосо мен аркаман жазылып алган. Анан мен таң калып эле, кандайча 2 саатта эле сен уже өмүр бою путешествие кыласың десем, өмүр бою дейт. Анан кайра сурадым. Менчи дедим. Менчи десем, сен иштешиң керек деп койду. Анан кой деп мен да чала баштадым, мен да иштей баштадым. Ушу Нуриза башын мага түшүндүрүп бербесе, Рахмат. мындай ийгилик келмек эмес. Ошондуктан Нуризаны прям сонун кылып угуңуздар. Бүгүн мүмкүн сиздердин жашооңуздар толугу менен өзгөрөт, биздики өзгөрүлгөндөй эле. Анан бүт аккаунтту да ачам, бүт откровенно сиздерге толук көрсөтүп берем баардыгын. Чоң рахмат. Таанышканыма кубанычтамын. Бүгүн аябай сонун өлкөлөр, кандай географиябыз ушунчалык чоң экен. Бүгүн биз азыркы учурда Ничангтабыз. Бул жерде аба ырайы тоже сонун. Биз жыргап эс албасабыз азыр.
Ушул дем менен, ушул энергетика менен мына бүгүн сиздерге жакшы мына саякат тууралуу кыскача маалымат беребиз. Бул Марк Твейндин сөзү, биз өлүм төшөгүндө жатканда эки нерсеге аябай өкүнүп калабыз: аз саякаттаганыбыз үчүн жана аз сүйгөнүбүз үчүн деп. Бекеринен айткан эмес экен. Анткени именно саякат биздин баягы жашообузду узартуучу нерсе экен да. Байкасаңар өзүңөр деле бир жерге 5 күнгө барасыңарбы, бир жумага барасыңарбы, как будто бир ай жүргөндөй сезим болот го. Биз болсо бул жерде бир айдан бери жүрөбүз, как будто 5 айдан бери жашагандай сезим болуп атат. Күндө жаңы нерселер, жаңы островдор, жаңы экскурсия, жаңы турлар, кыскасы изучать этип атабыз азыркы учурда Вьетнамды. И ушул нерсени сиздерге дагы жеткиргибиз келип атат. Эгерде силер дагы бат баттан саякаттап, ошону менен катар дагы кошумча акча тапкыңыздар келсе, анда бүгүн сиздерди международный клуб путешественников, баягы чоң бул международный компанияга чакырабыз. Бул 2013-жылы негизделген, 5 континентте өзүнүн филиалдары бар: Гонконг, США, Франция, Великобритания жана Дубайда. Биз азыркы учурда Дубайдын астындабыз. И биздин азыркы клуб, мынакей ушул клуб 176 мамлекет менен иштешип жатат да. Силер 176 мамлекеттен өзүңөргө участник кошсоңор болот. 500дөн ашык участник болду азыр дүйнө жүзү боюнча. Клиенттери күнү түнү, ой, то есть техподдержка күнү түнү бизге жардам берет. Ошондой эле лицензиясы, сертификаттары бардыгы тең орунда. Кроме Северной Кореи болгон жерде силер бизнес курсаңар болот да. Ушул эле биздин компаниянын эки, то есть продуктусу бул Travel Advantage деген приложение. Мондай телефонуңарга көчүрөсүңөр, Travel Advantage букингти билесиңер го, ошол сыяктуу эле бул дагы приложение. Мына мондай Travel Advantage деп турат. Ушунун ичине кирсеңиздер эле мына 2 миллиондон ашык по всему миру отельдер бар, авиабилеттер бар, апартмент, виллалар бар, круиздер бар. Карагалачы, даже круиз менен ушул жак аркылуу эс алсаңар болот. Курорттор бар, билет алсаңар болот концерттерге. Именно вот шоу бизнестеги топ жылдыздарды. Аренда автомобиль, еще международный шопинг. Мага вот Арген айтып атпайбы, кызыкты депчи. Действительно, как женщина, как девушка, ушу шопинг молу да жакты да, потому что бизде по-любому мечта бар да: эми брендовый там сумка алам, там брендовый туфли алам, брендовый очки алам деген сыяктуучу. Ошол брендовый шопингти силер именно бул жерде скидка менен алсаңар болот. Шопинг в аутлетах деп коет. 10%, 70%ке чейин скидка менен аласыңар. Анан эң башкысы бизде Life Experience, бул групповой турлар, эксклюзивдүү турлар. Бул жерде силер не только баягы загар алып, анан тамак жеп эле эмес, бул жерде силер духовно дагы өсөсүңөр, потому что окружение башка болот, чөйрө башка болот. Бүт предприниматель, мен өсөм, өнүгөм деген адамдардын чөйрөсүндө эс аласыздар да. И кыскача биздин баягы салыштыруу, мына букинг менен биздин платформанын ичиндеги отельди салыштырганбыз. Бул жерде мындай салыштыруулар аябай көп. Өзүңөр кирип алып да карасаңар болот. Но бир эле мына Балини көрсөтүп кетели. Балидеги отель бир жумага 2 кишиге бир номер $4539 болсо, ошол эле отель 5звездочный биздин платформада 2614. Экономия почти $2000 болуп атат да. Бул жерде силер карасаңар, компания эмне кылып атат? Не только, да, вот башка нерселердин арасынан вот именно отельдерди 10%, 70%ке чейин бизге скидка кылып берет. Еще гарантиясы бар. 150%, если вдруг силер бир жерден арзан таба алсаңар, 150% кайтарып берет силерге разницасын, понимаете? Ошон үчүн муну менен силер выгодно дагы саякаттасаңар болот. И плюс ушуну менен эмне кылсаңар болот? Акча тапсаңар болот. Дүйнө ушунчалык кеңири, так что бир жерде отуруштун кереги жок. Эгерде сиз буга чейин мисалы саякаттап жүргөн болсоңуз, билесиз канчалык саякат ушунчалык жакшы эмоция берет, мировоззренияны өнүктүрөт дегендей. Саякатка чыга электер, чыккандан кийин анан түшүнүп баштайт да. Вот ошондуктан биз азыр сиздерге мына групповой турларды көргөзүп кетебиз кыскача. Бул мисалы Дубай майдын 2-синен 7-сине чейин болуп өттү. Бул жерде бир кишиге 549 эле болчу. Силер $200 уже за счет компания алдыңар дагы. 349 менен мына могул экскурсия бүт 5 күн эс алып келишти бул жака. Июнда мына кийинки айда Лас-Вегас бар. Силер бул жака болгону $149 доплата кылып барсаңар болот. Пхукетке полностью за счет компании барсаңар болот. Бул июльда 5звездочный отельде
полный за счет компании барып $0 менен барып келсеңер болот бул жерде. Ушул сыяктуу эле мына международный шоппинг в аутлетах деп коет. Бул жерде 3 миллиондон ашык товарлар бар, 1,5 миң брендтер бар, там Dior, Gucci, Dolce Gabbana и так далее. И скидкасын карасаңар, допустим, сумка Balenciaga бул жерде средняя цена 7,728 болуп атса, силер ошол эле сумканы $2,761 ала аласыңар. Ошонун ичинен 917 силер кабинеттеги компания төлөп берип аткан акча менен колдонсоңор болот. Примерно $1,700 ушул сумканы ала аласыңар. И андан сырткары единственный ушул платформа, ушул туризм сферасындагы платформалардын арасында вот искусственный интеллект бизде гана бар. Искусственный интеллект значит силерге турагенттин кереги жок болуп калат да. То есть буга чейин силер бир жака барып кел, давайте чатка жазгылачы, ким каяка барып келген, буга чейин кайсыл жакта эс алып келген, давайте чатка жаза бергиле, анан окуйбуз. Вот ошол жака барып атканда силер либо турагенттерден алдыңар, либо там туроператорлорго барып алдыңар, бирөөнүн жардамы керек болду да сизге. Бул жерде силер приложениени аласыңар дагы, ачасыңар, направленияны жазасыңар, каяка баргыңар келет, канча күнгө, ким менен, анан бюджетиңер кандай, ошолорду жазып коесуңар, болду, силерге эмне искусственный интеллект баардыгын даярдап берет да. Мына бул жака бул даталарда барсаң болот, мындай тигиндей депчи, понимаете? Бул өнүккөндүн биздин ушул клуб алдын ала арканды узун таштаганын билдирет да. Бара бара адамдар ушинтип эле өздөрү эле саякаттап калат. И бул жерде эки жол бар. Силер же болбосо жөн гана участник болсоңор болот бул жерде, же болбосо амбассадор болсоңор болот. Биз мисалы жолдошум экөөбүз, Арген экөөбүз амбассадор болдук. Арген айтып кетпедиби? Келип эле баягы 3 киши 2 сааттан кийин келди, мен силвер болдум депчи. То есть мен бул системаны эмне кылдым, бөлүшүп койдум. Мен досторум бар, подружкаларым бар, жакындарым бар. Ким менен мен саякатка чыккым келет, вот ошолор менен бөлүшүп койдум. И мага за это акча түштү да. Вот ошондойлор, эгер сиз да ошондой болгуңуз келсе, анда сиз амбассадор болуп тандасаңыз болот да. И бул кандай иштейт? Бул система подписка менен иштейт. Мисалы азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү кайсы бир бизнес болбосун, баардыгы ушул модельге өтүп атышат да. Анткени элестеткиле, даже вот Аргендин бизде эмеси бар, картасы, мондай карта, там синематиканын картасы бар. Ошол картаны биз когда-то 550 сомго алып койгонбуз, бирок бара бара ошол картаны биз алып койгон үчүн биз синематикада, Бишкекте любой кинотеатрга, синематика любой кинотеатрына барып биз 13% скидка менен көрөбүз. Любой кинону, хоть жаңы чыккан кинонучу, понимаете? Биякта биздин клубтагы ушундай иштейт. Силер бизге мүчө болуп кирип койгула дейт. Ошол мүчө болуп киргениңер үчүн биз эмне кылып атабыз? Travel Advantage бизге скидка менен берип атат отельдерде. Бул компания ошо за счет членства, то есть мүчө болуп кирген менен зарабатывает, и ошонун 85%-ын кайра бизге таратып атат да. То есть Booking, Expedia'лар булар посредник болуп атса, булар акчаларын көбүрөөк рекламага, там сотрудниктерге зарплата берип оротуп атса, анан ошон үчүн баягы отельдердин баасы кымбат болуп атса, биздин Travel Advantage бул платформабыз эмне кылып атат? Напрямую отельдер менен иштешип атат дагы, ошол түшкөн акчаны бизге бөлүп берип атат да, понимаете? Ошон үчүн баалары арзан. И караңыздар, бул жерде доля рынка баягы азыр эмне кылбайлы, эмне бизнес кылбайлы, баягы багытты туура тандасак биз төз түрдө акча таба алабыз да. И бул жерде азыр биз 5 баягы популярдуу багыттарды карап чыктык. Мына кино жаатында 1 жылдык оборот 77 миллиард экен. Кофеде 88 миллиард оборот жүрөт экен. Тоже популярдуу, БАДы тоже популярдуу, 134 миллиард доллар, косметика 308 миллиард доллар 1 жылдык оборот. Бирок ушул 4 нишата тең аябагандай чоң конкуренция. Бири-биринен талашкандар, башың айланат, эмесине барарың билбейсиң. Туризмде, вот туризмде оборот миллиард эмес, даже триллион. Элестеткиле, бул жерде 8 триллион 800 миллиард болуп атса, азыркы учурда биз азыркы статистиканы карасак, уже 9,5 триллион доллар экен. Элестеткиле, бул нишада еще конкуренция аз, ушундай клубный системалар аз, мындай компаниялар аз, поэтому бул жерден жакшы акча тапса болот. Эми жана Арген айтып кеткен, мага келди депчи, вот ушул моментте мынакей, ушул моментте
мен мисалы мен акча түшкөнүн түшүнбөй калдым да, кантип мага могул акчалар түшүп калды, потому что мен маркетингин жакшы изучать эткен жокмун. Но Аргенге айттым да, мына мага монча түшүп калыптыр, карасаң, тиги мен 3 киши жазсам монча түштү, $240 түшүптүр, могул түштүк, бул каяктан келди деп мен Аргенге барып айттым да, давай изучать этчи, сен маркетинг жакшы билесиң го деп. Анткени Арген буга чейинки дагы бир проектте жарым жылда, вот 6 айда $2 миллион оборот жасаган. Буга чейинки проектте мен билем, что потенциалы канчалык күчтүү. И сразу эле маркетинг жагын Аргенге тапшырдым. Арген бир күн кечке отуруп эсептеди. Так, бир күндө канча, ой, бир айда канча тапсак болот, 3 айда канча тапсак болот, жарым жылда канча тапсак болот, бир жылда канча тапсак болот деп эсептеп туруп, анан кийин биякта реально акча бар турбайбы, биякта биз даже $100 000 тапсак болот экен деп туруп, анан кийин катуу баштады. И поэтому мына благодаря Арген азыр команда по всему СНГ кетип жатат, кудай буюрса. Биз мына көксөгөн мына $1 000 000 доллар менен $12 000 акча таптык, альхамдулилля. И ошонун баардыгы Арген жардамы менен. Азыр дүйнө жүзүндө рейтинг болуп атат, анын аягында көргүзөсүң. Рейтингде уже экинчи орун. Ага, Нуризага чоң рахмат. Сонун кылып айтып берди, кол чабуулар болсун. Билбейм, сонун мындан артык презентация кереги жок го дейм. Элестеткиле, 2 миллион гостиница, 3 миллион там товар. Ну, кыскасы, чоң экосистемага, силер международный, дүйнөлүк экосистемага бизге кошулуп жатасыздар. И кошулуп, бул жак эмне деп атат? Кошулуп коюңуздар деп атат. Кошулуп коюңуздар, азаматсыздар деп атат. Сиздер кошулсаңыздар эмнекен? Сиздерге чоң мүмкүнчүлүк аласыздар деп атат. Мен билбейм. Мүмкүн ушул сиздин шанс. Мүмкүн аябай кыйналып аткансыздар, мүмкүн аябай суранып аткансыздар. Вот мына сураганыңар келип атат мүмкүн. Мүмкүн ошондой болгон. Анткени биз туризм сферасында аябай изучать этип, бир жыл окуп, ар кайсы курстарга барып окуп, турфирма ачалы деп аткан моментте ушул нерсе келип бизди сактап калды. Анткени азыр турфирмалар деле эмне экен? Жыргабай эле экен. Конкуренция миллион. А бул жакта конкуренция жок деп койсоңуздар болот. Бул жакта мощный сонун иштеп койсок, сонун акчаларга чыгып болот экенбиз. Караңыздар, менен бул жерди көрсөткүм келген жок. Мен азыр бир нерсени айткым келип жатат сиздерге. Элестеткиле, алдыбыздан биз өзүбүз эле чыкпастан, өзүбүз эле ушул акчаны албастан, өзүбүз эле миллион албастан, алдыбыздан миллион алган адамдар чыгып атат. Алдыбыздан миллион алган адамдар чыгып атат ай сайын. Ай сайын өмүр бою деп деле айтсам жаңылышпайм. Давайте куттуктап коелу. Макеев Илимбек жана Айнура платина статусу менен кут болсун. Бүгүн как раз сонун статусту жаап отурушат. Миллион айлык алып атышат. Элестеткиле. А когда-то мүмкүн мен уговаривать эткем. Мүмкүн мен Илим Майкени крокодилдердин арасына түрттүм да. Иштегиле депчи. Эми азыр алып атпайбы ошол миллионду? Эми алып баштайт, иншалла. Вот жаңы эле жапты. Вот секундалар, мүнөттөр эле өттү. Элестеткиле, күчтүү лидерлер. И кандай момент болду? Кандай момент болду? Эми караңыздар эми. Силер кантип бизнес иштешиңер керек бул бизнесте? Эми Илим Майкенин баласы бар. Нурсултан деген. Эми Нурсултандын баласы даже мага рахмат айтат. Нурсултандын баласы даже мага рахмат айтат. Арген байке, рас эле ушу менин атамды киргизипсиң депчи. Баласы айтат, баласы. Чоң атамды киргизипсиң деп. Элесе ушундай бизнес курабыз. Ушундай чувство менен кишини алып келгиле. А биз кантип алып келебиз кишини? Бул кыла алат бекен, кыла албайт бекен? Любой адам кыла алат. Биздин командадагы азыр эң башындабыз, эң башында только начинаем. Любой адам кыла алат. Небереси мага рахмат айтат эми. Илим Байкенин небереси. Элестеткиле. Мүмкүн Илим Байке айтпайт, мүмкүн баласы айтпайт, но небереси айтат. Муну кийин түшүнөсүздөр. Муну кийин түшүнөсүздөр. Бул бизнес түбөлүктүү бизнестердин бири. Мощный бизнестердин бири. Эми караңыздар, биз вот маркетинг план жагына өтөлү. Юни Ашуров, президент компании. Мощный президент. Мощный президент. Один из лучших. Атасы чечен болгон экен, апасы украинка болгон экен. Бирок Канадада, Америкада чоңоюп калгандыктан, Канада, Америка жактарда чоңоюп калгандыктан эмне болуп атат? Ошол жактан, Европадан бизнести баштайт. Бул компания 12 жыл Европада иштеди, 11 жыл, 11,5 жыл, 11,5 жыл Европада иштеди. Болгону 7 ай болду СНГга келгенде, 7 ай болду.
Александр Перевезенцев деген киши алып келди. Ровно 7 айда 1 миллион доллар компаниядан чыгарды. 1 миллион доллар 7 айда чыгарып атат. Сен менен биз эмнебиз кем? Сен менен биз эмнебиз кем? Бир адам жазып атабы? Адам кылган нерсени адам кыла алат. Биз деле жасайбыз. Мага болгону 3 ай болду. 3 ай болду. Илимбай экөөбүзгө 3 ай болду. Илимбай экөөбүз эмне кылдык? Уже 1 миллион айлыкка чыгып койдук. 1 миллион айлыкка чыгып койдук. Мен чын ушу 3 айда эмне гана болгон жок. Ыйлагым да келет. Но жеттик. Главное колубузду түшүргөн жокпуз. Көрдүңөрбү? Кийинкилер силерсиңер. Кийинкилер силерсиңер ошо миллион айлыкка. 3 ай, 3 ай. 3 ай чыдай аласыңбы колуң түшүрбөй? Чыдай алсаң давай кел. Иштейли. Эми бизде киргенде жана рефералка деп коем мен кыргызча. Негизи бонус. За личное приглашение деп аталат бизде. Рефералка. 80 доллар аласың. 590 адам кирди, 80 доллар аласың. 80 доллар аласың. Ар бир адамдан 80 доллар түшөт. Элестеткиле 30 адам кылып койдуңар, дагы айтып кайталап коеюн. Силер миллион сом ай сайын аласыңар. Элестеткиле, азыр аны да көрсөтөм. Карагыла, ар бир кишиден 80 доллар, пока что. Потом эгерде личныйыңар көп болуп там, кандай десем, блогерсиңерби или там командаңар аябай чоң болуп кетсе, дополнительный доход ачылат. Дополнительный доход ачылат. Диштикти деле көбөйтөргүлө. Смело. Дальше. Бонус роста команды. Ушул жер да сонун доходтордун бири. Ушул жер аябай сонун доходтордун бири. Эмне кылып атабыз биз? Биз эмне кылып атабыз? Биз эмне экен? Адамды сонун жерге киргизип атабыз. Кайсы жерде бар 590 долларга тур сатып алсаң, бир туроператор сага ошону айтабы? 590 долларды алат да чөнтөгүнө салат. 590 долларга сен тур аласың. Тур ал дагы айына миллион сом таптап атпайбызбы? Пока что. Пока что миллион. Анан 5 миллионга чыгып алсак, 5 миллионду айтып баштайбыз иншалла. Пока что миллион ал деле жаман эмес. 3 ай иштедим. Илимбайке 3 айга жеткен жок, Илимбайке даже. А силер андан бат жетесиңер. Анткени биз түптүз цемент дороганы силерге таптап бердик. Кыйналган жерлердин баарын айтпайбыз. Мондай иштесең жеңил экен деп айтып беребиз. Тезирээк жеткиле деп айтып беребиз. Ошол доходкочу. Эми караңыздар, силер 3 адам болсо, болгону 3 адам болсо, сен силверге жетесиң. Силвер да жаман эмес. Сага эмне кылат? Статусуң башкаларга караганда бир баш өйдө болосуң. Жаңы келген адамга караганда бир баш өйдө болосуң. И рефералкаң 80 доллар эмес, 100 болот. Молодец, сен рефералкаң 100. То есть эмне кылды? Повышение болдуң. Повышение болдуң, башкаларга караганда 20 долларга жогору акча аласың. Анан эмне болот? Сага задание берилет. Сен бүткүл командаңан сен 100 доллар алышың керек рефералка дейт. Но тиги новичок өзүнүн 80-ин алыш керек да, туурабы? Ал 80-ин алса, ортодо 20-ны сага берет. Анткени сенин статусуң бийик да. Сен көтөрүлдүң, сен повышениядасың. Көрдүңбү? 100 доллар алып атасың. А потом эмне болуп атат? А потом эмне болуп атат? Голдко жеттиң. Голдко болгону 12 адам. 12 адам менен голдко жаркырап кирип келдиң. 12 адам голдко кирген соң, 13-чү адамдан уже 120 доллар аласың. Платинумга жет 30 адамдан 160 болгону доллар аласың. 160 доллар. Ар бир адам, ой, 140 кечиресиз платинумдан. Титаниум 160. Платинум 30 адам, титаниум 60 адам. Мен азыр титаниум статустан болгону Кыргызстан дебей эле коеюн, мен Кыргызстан, Москва, вот билбейм, даже Италияга кирип кеттик деп атышат. 60 адам болгону. 60 адам. И мен эмне кылып атам? 160 доллар алып атам. Бир жаңы киши киргизсем 160 алам. Сен пока 80 аласың, анткени статусуң кичинекей. Видите? Ошентип барган сайын эмне экен? Э, Команда өскөн сайын акчаң өсө берет. Түшүнүктүү, э? Бул жагы түшүнбөсөңөр дагы суроолоруңар жазып койгула. Түшүнбөй турган суроолоруңарды жазгыла, аягында сөз беребиз, баарыңарга суроолоруңарды бересиздер. Дальше. Эми менин эң сүйгөн бонусум мага ушул эле жеткен. Башында мени ушул шок кылды, анткени жумасына 600 доллар. Анткени жумасына 1200 доллар. Ошону биз алып атабыз азыр. Ошону Илимбайке алат эми. Ошону 1200 доллар жумасына Илимбайке эми алат. 4800 доллар. 4800 доллар айына. Ушул эле доход менен.
Плюс могул доходду кошкондо, могул менен биринчи доходду кошкондо 10 000 доллар бери дегенде эле. Может бизде активдүү иштеп койсо 12 000 доллар. 12 000 доллар. Эмне кылдык биз? Жер кастыкпы, каскан жокпуз. Просто эле сонун адамдар менен тааныштык, сонун адамдар менен жолуктук, ошолорго туура жолду көрсөттүк. Болот дедик. Болот дедик. И болду. Мына мен чыктым эле, аркама эле Илим Майке чыкты. Эми ким келди кийинкиси? Кийинкиси чыга берет. Кийинкиси чыга берет. Ошондуктан шашылыңыздар. Прям бүгүн кошулуңуздар. Эртеңке калтырбаңыздар. Мүмкүн 2-3 адам артка түшүп каласыңар. Потому что бул бинар. Болгону эки бетке бар. Болгону эки бетке бар. Мен үчүнчү адам жазсам, о экөөнүн астына коюп берем. Болду. Башкага койбойм мен. Болгону ушу экөөнүн астына коюп берем. Башкага кое албайм мен. Каяка коем? Бинар да бул. Эми жумасына 1 200 доллар. Это вообще супер да. Плюс пассивдүү доход. Куттуктайм Илим Майке. Эми эртең менен 15 доллар менен ойгоносуңар уже. Бисмилла дегенде эле 15 доллар эртең менен пассивдүү доход. Плюс уже командадан так шарак шарак шарак. Плюс 1 200 доллар жумасына. Вообще байып кетип эле киши карабай калбасаңыз болду деп эле. Тамаша. Ну, Илим Майке мен ишенем. Күчтүү лидер. Анан эмне болуп атат? Силверге жетип кой, 4 доллар күн сайын ал. 4 доллар күн сайын ал. Анын 120-га айланат. Компания ошол 120-сын алат дагы сага 240 кылып путешествие счетуңа салып берет. Эс алып келчи Бакыш. Канча жыл иштедиң? 20 жыл өкмөткө иштедиң. 30 жыл бирөөнүн кол астында иштедиң. Кел эми, кел эми. Мына, кел эми өзүңө иштечи, эс алып келчи деп берет дагы. 240 доллар ай сайын берет. Ай сайын берет. Потом эмне болду? Голд болдуң. Голд болдуң 12 адам. Күнүнө 10 доллар. Плюс жанагы акча 600 доллар жумасына. Плюс, ну кыскасы плюстар көп. Анын баарын айтып отурбай эле коеюн. Платинум 30 адам болгону. 30 адамдан сен эмне кылып жатасың? Күн сайын 15 доллар алып атасың. Урматтуу туугандар, күн сайын 15 доллар. Титанга жетип койгула, вообще кайф. Титандан көбүрөөк билинет экен, анткени айына 450 менен 750 разницасы бар да, туурабы? Илим Байке, сизге айтып атам. 750 доллар мощный экен да, күнүнө 25 менен старт. Эми 25 доллар үчүн бирөө билбейм канча иштейт. А мен иштебей алып атпайм бул доходду. Плюс еще дагы доход берип атпайбы компания? Баарыңарды жеткизгенге иншалла кудуретибиз жетет. Анткени бул жаңы башталган нерсе. Жаңы башталып бизге. 12 жылда Европада иштеди, европейцтер биздей шарт иштей албайт, биздей чай ичпейт, биздей мындай кучакташпайт экен. Ал европейцтер эмне кылат? Кандай? Чё там киресиңби деп бир айтып коет, болду, андан кийин такыр жолобойт ага, отказ берип койсо. А биз добивать этебиз. Кайра. Кир, мээсине киргизмейинчи, анткени мындай случай болгон. Мага эртерээк эле мээме жеткизип койсоң болмок, эртерээк эле мээме куюп койсоң болмок дейт да. Элестет, андай да болот адамдар. Дальше айтпай эле коеюн, дальше миллиондор. Вот мына Black Royale'га эч ким жете элек. Ким биринчи жетем дегендер барбы Black Royale'га? Дүйнө жүзүндө 12 жылдан бери эч ким жете элек экен. Иншалла, ким биринчи жетем дегендер барбы Black Royale'га? Это күнүнө 15 000 доллар. Элестет, эртең менен турсаң эле бир участок. Элестет, эртең менен турсаң эле эки участок, анткени да команда иштейт да. Команда иштейт. Елестетіңіздер, 15 мың доллар, 5 миллион 400 мың доллар айына, ой, жылына. 5 миллион 400 мың доллар жылына пассивдүү акча. Бұл именно бир жетесиң, болду чөт деген акчалар да. Бұл аябай чоң эме да. Так, иншалла жетебиз дейт. Буюрса жетем. Конечно, жетиш керек. Ушундай акча турса, эмне үчүн биз мына караңыздар. Эми Кыргызстандын экономикасын билебиз, Может быть, азыр там 3 миллиард доллар обороту, билбейм, мен делечи, жакшы элечи. Миллиардын оборот. Эми биз Кыргызстандын ичинде эле жүрө берсек, эмне кылабыз? Азыраак акча болот да. А биз каякта жүрүшүбүз керек? Кайсы жерде триллион доллар. Түшүнүп атсыңарбы? И ушул триллион берип аткан жерден акчаны биз Кыргызстанга алып келишибиз керек да. Кыргызстанды өнүктүрөм десең, туурабы? Ошону сурушуң керек да, башка жактан акчаны. Азыр эмне кылып атышат? Инвесторлор тартып атышат. А биз инвестор эмес, реально акчаларды тартабыз. Зачем инвестор?
эми өкмөттү дагы карызга батырып турабы? Давайте биз реальный акча тартабыз. Мына ушактан акча тап да тартып бери. Дальше эмне болот? Президентский бонус бешинчи статустан баштап ачылат. Бешинчи статус. Жана күнүнө 40 доллар алган. Бешинчи статус жейт деген статустан баштап ачылат. Дальше автомобильный бонус. Кимде машина бар? Машина барлар барбы? Машина барлар плюс белгисин белгилеп жазып коюңуздарчы. Менде машина бар деп или машина деп жазып коюңуз, мен сразу түшүнөм. Давайте. Машина барлар барбы бизде? Машина барлар. Так, Максат Байкеде бар экен. Все, Максат Байкеде бар экен. Аллахым колдосун команда. Жанар эжеде бар экен. Так, дагы кимде бар? Элестеткиле, машинаңар бар, наклейка чаптайбыз, компаниянын наклейкасын. Анткени силер бизге кошуласыңар да, туурабы? Кошулдуңар, наклейка чаптайбыз, Элмира эжеде да бар экен. И айына 500 доллар ошон үчүн аласың. Жомокпу? Айына 500 доллар. Бензиниңе. Айына 500 доллар ремонтуңа. Ал смело иште. Смело иште. 500 доллар дагы бензиниңе. Вообще сондай. Вообще сон. Башка 9 доход бар. 9 доход. Мына дагы бир доход бар. Бул разовый. Көп жерлердечи, көп бизнестерде мен билем, монда ай сайын деген жок да. Көп бизнестерде, особенно бинарларда бир берип коет болду. Бир берип коет болду. Мына могул жерде бар. Мына Джейкке чыгып кой, президентский отдых ал. Португалия. Рубинге чыгып кой, Америкага сага виза жасап берет, перелетуңду төлөйт, 4 ночь отелиңди төлөйт жана 2000 доллар мороженое жеп кой деп берет. Элестет. Плюс президенттин өзүнүн маңдайына кашына барып отурасың. Маңдайына кашына барып президент менен сүйлөшөсүң. Вообще сонда. Америка, Майами. Дальше мне Даймонд жетип койгула 15 000 доллар. Момент колуна шарага түшөт да. Бир эле түшөт. Мында айлыгың, биз 12 000 доллар алганыбыз менен билбейм, жестко канча көп алсаң ошончо көп коротот кезин деген чын экен. Жестко албай эле чачып атабыз го. Бирок караңыздар, мондай шарт чогулуп келсе, аны сен кантип бир моментте корото албайсың да, туурабы? А так күнүнө 300 доллар, 400 доллар түшүп атса, аны коротуп жеткенсиң да. Вот. Потом тройной даймонд. Там машина аласыңар. Мына эң жаккан жерим могу. Дом за 1 000 000 доллар. 1 000 000 долларга үй алып берет еще. Дополнительно айлыгыңан тышкары, там буга чейинки айткан акчалардан тышкары 1 000 000 долларга үй аласың, урматтуу туугандар. Вот мына мондай перстень берилет. Биздин наставник алды. 1 000 000 доллар деген перстень. 7 айда 1 000 000 доллар акча чыгардыңбы? Ушундай берсем берет. 100 000 доллар акча чыгардыңбы? Кичинекейрегин берет. Бриллиант менен чистый золото. То есть муну сатсаң деле нормальный акча чыгат ушул. Эми сатпайсың да, эми и так эле нормальный акча алып аткандан кийин. Туурабы? 1 000 000 доллар и так алып атсаң. О, Rolex там и так далее и тому подобное. Так, бул бир. Дальше кеттик. Эми жөн эле сүйлөй берет экен демеңиздер. Кстати, бизде дагы бир промоушен болуп атпаш керек азыр. Ошону кошуп коеюн. Так, бул да эмес, муну да окшойт. Так, промоушен. Отур, тибе өзүм табам. Так, вот ушуну алыш керек эле. Эми караңыздар, бизде азыр сонун промоушен, силерге повезло, мен барда мындай жок болчу. Зато силерге болуп атат ушул промоушен. Так, кыскача айтып коеюн. Вот, жана мен айтпадым беле 80 доллардан аласың деп. Андан тышкары бизде быстрыстар 150 доллар аласың. Андан тышкары бизде президент өзүнүн чөнтөгүнөн, компания эмес, президент өзүнүн чөнтөгүнөн дагы 150 доллар берип атат ар бир эки адам үчүн. Ар бир эки адам үчүн. Ошондо сиз бир адам киргизсеңиз 80 доллар аласыз, эки адам киргизип койсоңуз 460 доллар аласыз. Сонунбу? 460 доллар. А биз эмне кылабыз? Эки адам киргизсек эмне экен? 80, 160. Туурабы? А биякта силер эмне экен? 460 доллар. Вообще сон, вообще сон. Вообще укмуш, бул укмуш. 460 доллар эки адам үчүн. Кире калып эле. Кире калып эле на старте аласыңар. Дагы эки адамыңар барбы? Дагы эки адам киргизип койдуңар. Дагы эки адамга жакшылык каалап койдуңар. Небереси сизге рахмат айтсын дедиңер. 480 доллар дагы алып атпайсыңарбы? Дагы эмне алып койдуң? Дагы эки адам 500 доллар алып атасың, дагы эки адам. 500 доллар.
Элестеткиле 1,5 миң доллар келе калып эле. Муну 3 күндө жасап койсо болот. 2 күндө жазып жасап атат. койсо болот. Давайте жазайлы биригели. Ну там мен дагы бир 10 местага 50 доллардан подарок берем дедим. Так, азыр могул 10 местага. То есть силер 150 доллар алгыла компаниядан. Дароо аркасынан мен дагы силерге 50 доллардан берем. 10 адамга. Биринчи 10 Төртөө адамга. кетти. Төртөө кетти. Алтоо калды. А, Төртөө кетти. Үчөөнү эле тиги ким? Могу Шабдановалар илип кетти. Молодец, молодцылар, кыйын экен. Көрдүңөрбү? И алтоо калды эми. Болду, давайте вперед, вперед. Бүт эле Шабдановага бере бермейли эми. Башкалар да алсын дегендей. Давайте только вперед, молодцы. Вот. Только 50 доллар да дополнительно. То есть бул бизден мындайча айтканда чай ичип кой. Чай ичип коесуз. 50 долларга киресиз, чай ичип коесуз. Болду. Так, бул бүттү. Теперь азыр кабинетке кире калайлы. Э, Эми жана башында айтканбыз, кабинетти көрсөтөбүз деп. Албетте көрсөтөбүз. Так, могу ким аябай сүрөтчү болуп чийип атат. Чийбей эле койсоңуздар жакшы болот эле. Экраныбыз прям жашыл болуп кетти. Караңыздар, негизи экранда могу жашыл чийиктер жок, калганы бар. Так, мындай болуп атат. Жанагы мындай нерсе бар. Travel for free дейт. Бул кыргызчасы бекер саякат деп коет. Бир жыл биз менен болсоң, бир жыл иштесең, эмнекен бекер эки кишиге саякат аласың дейт. Бекер эки киши. Толугу менен бекер. Эчтеке доплата жок, эчтеке кылбайсың. Полный бекер аласың. Андан тышкары могул жерде академия деп турат. Буну бассаңар баары бар эми. Кантип брондойсуңар, кантип иштейсиңер, кантип кыскасы могуну старт тренинг десеңер, бул келтейген академия. Буга дагы миллиондогон акчалар кеткен. Бир кирип окуп койсоңуздар сонун эле болот. Өзүңүздөр үчүн бирөөнү күтпөңүздөр. Бул өзүңүзгөргө керек. Илим байке миллион алса мага эчтеке бербейт да, туурабы? Эч нерсе бербейт да. Мен деле сурабайм, өткөнү өзүм менен эле миллион алам. Туурабы? Так что ошол. Окупаңыздар, өзүңүздөргө керек. Бирөөнү күтүп, анан бул карыз мага бул жасап бериш керек, бул өткөрүп бериш керек деген жок бизде. Так, дальше эмне болот? Платинум жасап койгончу 1.200 доллар жумасына. Это 4.800 доллар. Титаниум бар үчүн эмне экен? Могул жер бар үчүн. Жумасына, күнүнө 25 доллар. Это 750 доллар айына. Дальше. Мондай таблица кетип атат. Буюрса жакшы. Пожалуйста, чийбеңиздерчи. Так, бул жерде эмне болуп атат? Биринчи очередте Вероника келе атат. Америка келе атат. Туурабы? Зато Кыргызстан уверенно экинчи орундабыз. Иншалла. Уверенно экинчи орундабыз. Буюрса аз калды биринчи орунга дагы. Потом Россия кетип атат, Франция кетип атат. Карагылачы масштаб. Ушул жерден эле көрүп койсоңор болот масштабты. Канада, кайра Америка, Россия, Кыргызстан. Представляете? Дагы Кыргызстан. Вот Илимбайга жүрөт. Уже 12, топ 12. Буюрса, я верю, биринчиге чыгышып кетиши мүмкүн Илимбайке. Италия, Кыргызстан дагы. Сергей, Россия, Франция, Казакстан, Германия, Турция. Кыскасы, ушул жерден эле, ушул таблица лидеровдон эле биз канчалаган өлкөнү көрүп койдук. Демек бул эмне экен? Реалдуу, масштабдуу бизнес экен. Ушуну кылсаңыздар, балаңыздар, небереңиздер эмне экен? Рахмат айтат экен силерге. Рахмат айтат экен. Вот. Дальше. Отчеттор. Силердин эмне экен? Түшүп аткан акчаларыңар. Пожалуйста. Канча акча. Көрсөңүздөр болот. Канча акча. Вот мына бүгүнкүсү деле 280 доллар бир күндө. Биздики. Дальше. 345 доллар. 600 доллар. Караңыздар, бир күндө. Бир күндө. 200 доллар. Бир күндө. Эми айта берсе толтура. Айта берсе толтура эми. Элестеткиле, ушул акчага баарыңыздар жетесиздер. Жетпей калган адам болбойт. Жөн эле колун түшүрүп калган адам болушу мүмкүн. Колун түшүрүп, слабый болгон адам болушу мүмкүн, бирок жетпей калган адам болбойт, урматтуу туугандар.
жетпей калган адам болбойт. Баарыбыз жетебиз иншалла. Эртеби кечпи жетебиз. Бирөө мүмкүн бир жумада жетет, бирөө мүмкүн 3 айда жетет, бирөө мүмкүн бир жылда жетет. Главный колуң чүрбө, башың чүрбө. Главный колуң чүрбө. Эми мен силерге бир суроо берейин. Элестетиңиздер, сиздер тиги а, кошунанын огородунда бриллиант бар экенин билесиңер да. Мондай чоң бриллиант бар. Мондай чоң бриллиант бар. Бирок ал бриллианттын баасы миллиард доллар да. Миллиард доллар. Бриллианттын баасы миллиард доллар. Силер эмне кыласыңар? Ал бриллиантты казганы баратасыңар. Бирок силерде инструмент жок. Бирок силерде эмне экен? Эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Кол менен казышыңар керек. Бирок миллиард доллар турат ал. Казасыңарбы? Казам дегендер. Ооба, казам деңиздерчи. Миллиард долларлык бриллиантты казасыңарбы? Казам деңиздерчи, давайте. Жазыңыздар. Казам деңиздер. Давайте. Так, Арген сен апрель айы үчүн алган болуңуз. Где-то бир 11.800 доллар болду. Апрель айында 11.800 доллар. Айфон казат экен. Айфону бар. Айфон менен болсо да казасыңар. Туруп анче миллиард доллар турат да. Миллиард доллар казам, конечно. Казам дейт. Жанара Шабдан. Ну, Жанара Шабданова точно казат. Азада казам дейт. Кандай бонус түшүнбөй жатам дейт. Миллиард доллар, миллиард доллар. Казасыңарбы? Команда менен казабыз дейт ал СЖ. Ким казбайт дейт. Билбейм ким казбайт. Билбейм, казбайм дегендер. Жазбай отурбайбы тигине казбайм дегендер. Рахат казам дейт. Караңыздар. Бирок эже сиздин жумушуңуз бар да. Рахат эже. Дордой бар да. Дордой эмне болот? Сиз казып отуруп алсаңар түнү күнү. Я, ай, Элизабет эже. Начальник эмне дейт? Шеф эмне дейт? Казам десеңер күнүнө. Я, акчаңар жок да казыш үчүн. Я, көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү? Точно бар экенин билсеңер казасыңар. Мына могул жерде бар бриллиант ошол. Ошол бриллиант ушул жерде. Урматтуу туугандар, казыңыздар. Мына реально казам дедиңер, мына кечинде да казам дейт Элмире. Көрөйүнчү мына казганыңарды. Казгыла. Ушул жерде бар бриллиант. Ушул жерде миллиард бар. Казгыла. Миллиардты Кыргызстанга тарткыла. Кошуна уруксат берсе казабыз дейт. Айгүзат эже мындай эме менен карабачы калгандар кошунага урбу ойногондо кай. Ошо урбу ойнобош керек. Зачем бирөөлөргө? Бирөө эмне дейт, бирөө эмне кылат деп. Казыңыздар. Ушул жерде миллиард, ушул жерде бриллиант бар, урматтуугандар. Казыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү встреча аяктады. Сурооңуздар